Таштагалия буга чейин Москва шаарынын балдарында жашап келсе, эмнетип өз энесиндей болуп калган улус тартиячысы менен коштошуп, өз бекетинен кетип жатат. Анткени аны көргөн энеси ымыркай кезинде багуудан баш тарткандыктан атайын балдар үйүнө жиберилген экен. Эже биз сизге бир маселе менен келдик эле. Колубуздагы ымыркайыбызды сизге аманатка тапшыралы деп алып келгенбиз. Биз азыр аны багууга эч кандай шартыбыз жок. Ата-энелерибизге айтпастан никесиз жашап алганыбызды өзү жана баштык. Эми алардын эл караган жерин чыгаратмак белек. Эже биз сөзсүз келебиз. Болгон 3-4 ай гана карап берсеңиз. Муну убагында ойлонуш керек эле да. Эми бул кылганыңар кандай болор экен? Кантип өз каныңардан жаралган баланы таштап кетесиңер? Бизде башка жол жок. Баланы сиз алып калышыңыз керек эже. Биз муну көчөгө ташташыбызга туура келет. Макул, карап берейин. Келе баланы. Эх, жаштар. Силердин ата-энеңер канча үмүт менен шаарга жөнөткөн. Алар силерден жардам күтүп отурса, силердин бул кылганыңар аябай өкүнүчтүү. Макул, эгер убактылуу карап бер десеңер карап берейин. Дагы тааныштарыңар көрүп калбасын. Тезирээк үйгө алып кирип кетейин. Çok! Babam kaçırsan getir! Anur git! Yalan değil mi? Акылбек, жүр, тамак даяр болду. Азыр батыра ичпесек муздап калат. Анан соң ашканадагы кезек менен биринин бири күтүп отурат. Эмне настроение жок? Тынччылыкпы деген? Акылбек? Кадычи? Азыр хозяйка көрсө дагы жаңжалы башталат. Балконго чыгып чекиреди эскертет го дайым эле. Бул эми тамак муздап калса азыр таң кетишет. Акылбек, бир жаңылыгым бар. Көптөн бери сактап жашырып сюрприз кылайын деп айтпай жүргүм эле. Курста менен сүйлөштүңбү? Курста менен сүйлөшкөнгө кайда чыгат? Башка.
Айдыгы жакшы жумуш таптың окшойт э? ИИ десе сага ушу айлык акча жумуш болсо болду. Жок, буйрса биздин да аты болосун. Менин боюмда бар экен. Сен башың иштеги? Эмнеге? Сен ойлойт окшойсуң ама Москвада бала төрөш оңой деп. Билесиңби Москванын роддомдор канча деген акча алат бала эметкенге? Мен сени Кыргызстанга чакырганда бирөөдөн каска акча алгам мен. Сен шартты да карабайсың кишине. Мен сени кубанып сүйүнөт десе, бул кылганың кандай жоругуң? Кандай? Сен ойлонбойсуң кишине? Эми Кудай берген перзент эмне кылыш керек? Жолун тапса болот. Дары бар ичесиң. 2 айдан өтүп калган таблетка ичкенге дагы болбойт, кечиккен. Кандай болбойт? Болот. Аборт кылабыз. Кичине Кудайдан корксоң болот. Кандайча аборт кылдырабыз? Аборт кылдырган кийин Аборт кыласың. кайра төрөйүп калат деп уккам мен. Нургазын аял биринчисин аборт кылып азыр 4 балалы болду го. Ал 100дөн 1 болушу мүмкүн. Врачтар айткан. Биринчисин алдыргандан кийин төрөйүп калышыңар мүмкүн деген. Баланы врачтар багабы? Ойлонсоң мындай кишине. Башыңды иштетсең мындай. Мындай кылабыз. Квартирага беребиз деген акчаны аласың дагы. Эртең роддомдон кылабы абортту, каяктан кылатчы? Аборт кыла турган жерге барып иш кылып аборт кылдырасың. Макулбу? Мен жумушка кеттим. Жакшы жаңылыктарга кет. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эмне маңыңыз жок, жакшысызбы? Жакшы, кел отур чай ич. Жок, рахмат, мен оозум чигизделе ичкенмин. Эмнесин сурайсың? Ушу курсактагы баланын тагдыры талкаланган кабады. Мен билесиңби, сага айткан менен күйөөм айтпай жүрбөдүм, билем боюмда бар экенинчи бир аз сюрприз кылам деп. Анан азыр айтсам эле мага түшүп, баланы алдырасың, аборт кылдырасың деп атат. Ошого башым катып, эмне кылышымды билбей атам. Жок. Сиз азыр эмне ойлоп атасыз? Эми чындыгында бирок акчадан кыйналып атабыз. Азыр бизде вообще шарт жок төрөгөнгөчү. Жок, эсиңиз жайындабы? Бул адам өлтүрүш, чоң адам өлтүргөндө да жазасы чоң болот. Сен баягы сабак алып жүрөсүң го, ошол устаздардан сурап көрчү, мүмкүн жөнөкөй жолу бардыр. Жок, Азыр биз жок, мунун эч кандай жолу жок. Ар бир адам өзүнүн рызкысы менен жаралат. Жакшылап ойлонуңуз. Сиз азыр Аллахтан көрө коркуңуз. Андай дейсиң, мындай дейсиң, шариатка карап турса бардык эле сөздү. Аны басса турса күнөө болсо жашагында келбей кетет экен, Айнура чынында. Азыр сени десем, сен айтканыңды угайын десем, күйөөм каршы болуп атат. Күйөөм угайын десем, Күйөөңүздө кичине болсо дагы иман болсо, бул жолдон алысыраак болмок. Мен сизге айтканмын. Бир неделяда бир жолу барып, сабакка катышып, илим алып тургула деп. Азыр кичине болсо илимгер болгондо, мындай жолдон, мындай ойдон вообще алыс болмоксуңар. Эмеличи, анын баардыгын Кудай көрсөтөр, бирок айта албайм мен. Же төрөйм, же эметем деп айта албайм. Жакшылап ойлонуңуз. Бул чоң адамды өлтүргөндүн да жазасы чоң. Макул, азыр мен кишини салайынчы. Мындай башым ооруп кетти. Жакшылап сүйлөшөбүз го. Башына коюм. Япондар тесалып. Эч кимге айтпай эле коеюн. Сен айткан мен да бир Эмне жакшылап ойлонуңуз. Бул дагы адам да. Сизди да энеңиз түргөн. Жакшылап ойлонуңуз. Мен азыр айткан сөзүңүздө эмне дешимди да билбей калдым. Илагым келип азыр жаман болуп турат. Эмне кылганыңыз эми? Жок, жакшылап ойлонуңуз. Мен дагы сизге өзүмдүн акыл насааттарымды бергенге аракет кылам. Дуа кылам сиздер үчүн. Күйөөңүздөн коркпой, Аллахтан көрө коркуңуз. ойлоноюнчу, азыр эч нерсе дей албайм. Мына Москва ушундай. Ушинтип иштейсиң, анан кийин айлыгыңды бербей. Ушундай задержка болуп атса айлык. О, я подумал, что ты не готов. О. Любите вы как-то
Байкуш Гүлнара. Учурунда эч жүрөк эзилип, кулагына бөбөктүн чыңырып ыйлаган үнү угула берип, кыйналып, ич-ичинен өксүп жүргөн болсо, азыр бактылуу. Анткени көп жыл аялы менен балалуу болбогон жигитке турмушка чыгып, мен чанган Анарбегимди балдар үйүнөн алып багып жатышат. Мен өз перзентимден кечип жатсам, башкалар мага караганда өзгөнүн баласын болсо да өзүнүкүндөй көрүп, мээрим төгүп бактылуу жашап жатышпайбы? Мендеги кандай адаммын? Менден өткөн адам барбы бул дүйнөдө? Досым, не кылып атасың? Тамак, обед жок. Сен оразаны ойлойсуң? Жок. Кызык. Албайсың. Жок, мен оразамын. Рамазан айында ораза кармаш керек. Бүгүн 12 айдын султаны болгон Рамазан айынын 1-күнү болуп атат. Ораза кармаш керек. Сен тамак ичкениң туура эмес. Кандай? Жакшы эмне? Ораза кармаш керек. Ниет коюш керек. 3 убакыт Аллахты ала берет. Ораза кармасам жумуштан айрылып кетет окшойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жакшы хадис бар экен. Ораза дейт, бирөөнүн жеп жаткан тамагасынан угалтырса дейт, Аллах ага бейиштин бөлмөлөрүнөн жегизип, сууларынан ичирет дейт. Ошол себептен ораза бул жакшы нерсе. Оразаны кармаш керек. Жүр анда көзүм иштейм. Убакытта кеч болуп калды. Азыр барат иштейм. Дагы жакшылап ойлонбойсуңбу? Мүмкүн бул сенин эң чоң бактыңдыр. Сен биринчи балаңды алдырып койсоң, анан кийин кантип төрөйм деп ойлонуп атасың. Жакшылап ойлонбойсуңбу? Эже азыр такыр арка жол жок. Күйөөм караңгай каршы болуп алдыр дегенден өзүмдө ойлоп көрсөм, биз ушунчалык акча каражатыбыз жетишпей кыйналып атабыз. Алдырып коюңуз. Күнөө кылып атасың балам, жакшылап ойлон. Мейли. Мен эми бул өзүңдүн күйөөңдү эмне алсам эмне кылабыз? Айла жок да. Бирок жакшылап ойлон. Азыр деле күйөөңө чалып көрбөйсүңбү? Может, мүмкүн бир акыркы бир шанс бардыр. Ал мага ушундай айткан. Акча эчтек эмес, буну төрөп алсаң акча өзү деле келе берет. Эже өз кабылыбыз менен айтып атабыз. Келиңиз жерге. Азыр канча незелеп калды? Санайын азыр. Сен азыр канча ай болду? 2 ай болду. 2 ай болду, кайсыл ай мына октябрь? Ай, сеники 2,5 ай болуп кеткен турбайбы? Алдырганга сен кыйналып каласың да кызым. Андан мура алдырбай эле түрүп албайсыңбы? Эже, өзүм кабыл атам эже. Кудай күч кубат берсин, алдырып берейинчи. Апа, мага эмне болду? Мени угуп жатасыңбы, апа? Же мен бул жашоого келдимби? Мен төрөлдүмбү, апа? Жок, мени Аллах 9 ай 9 күндө бул ааламга чаасың деген эле. Ал эч кимди алдабайт, апа.
Ошентсе да мени бул жашоого келеримди айтканда мен ишенген эмесмин. Анткени сенин курсагыңда жашоодон өткөн жыргал жашоо жок деп ойлогонмун. Же сен Алланын өкүмүн буздуңбу, апа? Жок, сен жакшы адамсың. Анткени Алланын өкүмүн жамандар гана бузат. Алар үчүн алууланган оттон турган тозок даярдалган. Эмне унчукпайсың? Апа сага эмне кылды? Балам, мени кечир. Кудай, мен эмне кылып койдум? Балам, мен сенин тагдырыңды талкаладым. Сенин өлүмүңө мен күнөөлүүмүн. Эми мени ээрчи көрбө. Мен өз кылмышыма жараша Аллах тарабынан азапталам. Нуржан, не oldu sizge? Skori çakırayım mı? Жақсы элесизби? Ne oldu? Айтып бериңизчи. Тинчелеп skori çakırayım mı? Эмне атасың чалып? Не oldu? Жүрбөңүзчү Нуржан эже. Жаман түш көрдүм. Мага тезинен намаз окуганды үйрөтчү. Мен мынчалык болот деп ойлогон жокмун. Машалла. Аллага чексиз мактоолор болсун. Иншалла мен сизге намаз окуганды үйрөтөм, хиджаб кийгенди үйрөтөм. Аллахтан каалаган пендесин жүрөгүнө ыйман салат. İnşallah жүрүңүз анда намазга даярданып ишиңиз иншалла үйрөтөм. Бизди жана бүткүл аламдарды жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр, чексиз мактоолор, чексиз азалар болсун. Эй Аллахым, өзүң билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечир. Экөөдө жүзү жар кылып биздин бактылуу кыл. Бизди ар дайым адал тамактар менен рызыктандыргын. Аллахым, бул жашоодогу кылган жакшылыктарыбызды өзүң кыяматта эсеп кысабы жеңил кылгын. Аллахым, билип билбей кылган каталарыбызды кечир. Аллахым, жолдошумдун да жүрөгүнө ыйман бер, хидаят бер, туура жолго сала көр. Өзүң арам нерселерден алыс кыл. Аллахым,